Немис автоөнөр жакшыракпы же Японияныкыбы? BMW, Mercedes, Audi бул жөн эле унаа эмес. 190-250 менен деле айдаса болот. Узакка чейин Toyota айдап жүрдүм. Биринчи эле байкаганым бул шумоизоляция. Андан кийин комфорт, бел ооруйт, жолдогу ызычуу. Болбосо эски эле унаа өтө деле премиалдуу эмес, билсеңер керек. Ооба, бузулат, талашсыз. Бирок комфорт. Салам достор. Коомчулукта көпчүлүктүн арасында айтылып бүтпөс, талашып бүтпөс темалар бар. Мисалы жанагы iPhone жакшыракпы же Samsungпу дегенде, так эле ушул сыяктуу авто сүйүүчүлөрдүн арасында бүтпөгөн чоң бир талаш маселени ортого талкууга салгым келип жатат. Бул немиспи же япониспи? Немис автоөнөр жакшыракпы же Японияныкыбы? Mercedes, BMW, Audi же Lexus, Toyota, Honda? Бул жерде дайыма эки чоң армия, эки тарап болот. Бир тарабы немистерден өтөр жакшыраак унаа жок дешет. Ал эми экинчи тарабы Япония унааларын жакшы көргөндөр. Баса мен көпкө чейин дал ушул экинчи тарапта болчумун. А сизчи кайсыл тараптасыз? Немиспи же япониспи? Чындыгында эле абдан кызыктуу достор. Келиңиздер чогуу көрөлүк. Кайсыл тарап көбүрөөк экенин комментарияга дароо жаза кетиңиз. Кайсыл тараптасыз жана эмне үчүн дегендей. Достор, силер Салам Дүйнө каналындасыңар. Каналыма каттала элек болсоңор, сөзсүз катталып, көбүрөөк лайк басканды унутпайсыз. Аты жөнүм Алмаз Бекжанов. Менин Instagram баракчама катталыңыз. Кеттик аны. Мурун толугу менен Япония автоөнөр жайын колдоочумун. Кыргызстанда жүргөндө мен үчүн эң жакшы унаа бул Lexus болчу. Эмне үчүн? Себеби биздеги жолдор, аба ырайы, шарттар такыр башка. Бизде эң негизгиси унаа бузулбасын, ходовкасы чыдасын, кышында жакшы от алсын жана СТОдо жашап калбашың керек. Бул жагынан Япония чындыгында бекем бышык унааларды өндүрүп чыгарышкан. Toyota, Lexus, Honda бул унаалар бышык, бузулбайт, ишенимдүү жана сапаттуу. Бул жагынан талаш жок. Баса белек кетчү нерсе достор, бул айтып жаткан нерсе толугу менен өзүмдүн тажрыйбама таянган менин жеке оюм. Ар кимдин өзүнүн көз карашы, өзүнүн тандоосу, тажрыйбасы бар. Ушул видеону көрүп жаткан көрөрмандардын, авто сүйүүчүлөрдүн арасында дагы тажрыйбага бар адамдар көп деп ойлойм. Ошондуктан тартынбастан комментарияга жаза кетиңиздер. Сиздин дагы оюңузду окуу абдан кызык болот. Европага жаңы келгенде башында Mazda айдадым, андан кийин узакка чейин Toyota айдап жүрдүм. Ишенимдүү, убакыт менен текшерилген жана бышык деген ой менен. Бирок бир ыңгайсыз, жагымсыз бир маселе бар эле. Мен 400-500 километрден ашык тынч айдай албайт элем. Себеби чындап физически чарчап калчумун. Бел ооруйт, жолдогу ызычуу, унаанын шумоизоляциясы алсыз. Кыскасы, узак жолдон кийин комфорт жок. Эс алганды эңсеп самап жатып калчу элем. Биздин шартта бул нормалдуу эле көрүнүш. Себеби бизде бияктагыдай узак миңдеген километрлер жок. Чоң ылдамдык менен жүргөнгө шарт жок. Эң башкысы бекем болсун, бузулбасын. Бирок Европада баары башкача. Жолдор узак, автобандар, бийик ылдамдык, башка ритм. Кээ бир автобандарда 130-140 менен айдашың керек болот. Кээ бир аймактарда чек коюлган эмес, ал жакта 190-250 менен деле айдаса болот. Бир күнү Германиядан Литвага чейин бир эски эле болгон Volkswagen Golf айдап келүүгө туура келип калды. Бул эми аздыр көптүр билинбеген менен Германиядан Литвага чейин 1000ден көп километр. Болбосо эски эле унаа өтө деле премиалдуу эмес, билсеңер керек Volkswagen Golf'ту. Бирок ошондо айырмасын сездим. Биринчи эле байкаганым бул шумоизоляция, андан кийин комфорт, жолдогу бурулушка кире бергендеги туруктуулугу, башкаруу, деги эле башка сезим. Көп деле чарчаган жокмун. Унаа сага каршы эмес, сен менен чогуу жүргөндөй болуп сезилди. Ошондо түшүндүм. Эмне себептен бул жакта немис өнөр жайын ушунчалык жакшы көрүшөт экен. Кийин жылы жаңыраак немис унаа айдап жүрдүм. Эми ал жылы жаңы унаа ал деген башка сезим, ал башка талкуу. BMW, Mercedes, Audi бул жөн эле унаа эмес. Бул узак жолдогу комфорт, бул айдоодон ырахат алуу, бул узак жолдон кийин чарчабай күнүмдүк ишиңди улантуу деген түшүнүк акырындык менен келип отуруп, кийинчерээк тандоом немистер жакка өтө баштады. Ооба, бузулат, талашсыз, бирок комфорт. Европада жолдо жүргөн досторум менин сөзүмдү тасдыктап коет деп ишенем. Ушундай айырманы сиздер да сездиңер беле?
Японец менен немистин айырмасы узак жолдон билинеби, байкалабы? Азыр болсо рынок дагы өзгөрүлүп жатат. Бул тууралуу дагы айта кетпесек болбойт. Борбор Азияда эле эмес, биякта дагы деги эле дүйнө жүзүндө кытайлар менен корейлер көп кирип жатат. Kia же Hyundai деп тандагандар дагы бар, кытайларга да өтүп жаткандар да бар. Бирок көпчүлүгү немис же японец деп азыркыга чейин баш тартпайт. Ошондуктан достор, дагы бир жолу суроо: немиспи же японецпи, же корейби же кытайбы? Эң негизгиси эмне үчүн экенин комментарийга жазыңыздар достор. Мен баарын чындап окуп чыгам. Чындыгында абдан кызыктуу, силерге деле кызык болуп жатса керек. Кайсыл тарап көбүрөөк экен? Келиңиздер чогуу көрөлүк. Достор, bundan ары дагы көп кызыктуу, пайдалуу, чыныгы контент чыгарып турганга аракет кылам. Жашоо, саякат, эмиграция, бизнес, логистика жана кооз, жомоксуз, реалдуу нерселер тууралуу сүйлөшөбүз. Колдооңуздар үчүн, баскан лайктарыңыз үчүн, комментарийларыңыз үчүн терең ыраазычылык. Кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламат туруңуз.